Каныбек Капашевич билим министринин башчысы болгондо биз сүйүнгөнбүз. Ушундай кем акылдыктын айынан урматтуу билим берүүчү министрлик кап этпеңиздер, толук боло турган жерин айтайлы. Ушундай жетишпестиктин айынан ушунча адам көчөдө жүрөбүз. Мырза камерасы жок эле кирсин. Азыр зам министр өзү кабыл алат, начальниктер күтүп атат. 5 жолу тең ушул маселеде 5 жолу тең ичинен жашынып алат. Биздин урматтуу министрибиз кабыл албай сырткы эшик менен чыгып кетет. Ашынбаева Токтобек Абазовна болсо эшигин такыр ачпайт. Анан азыр дагы Улукбек мырза, азыр министр жок деп мынакей. Азыр үстүндө баягы эле юристтер, начальник отдел управления тиги Кыялбек баягы эле мафияны жөнөтүп коет, анан эч нерсе чечилбейт да ал мафия менен. Министр какта бүгүн? Министр өзүндө бирок чыкпайт. Министр какта? Бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү министрдин. Министрдин кабыл алуу, бирок деген министр азыр жыйналыштарга чыгып кетсе керек, билбейм. Бири-бирине футбол детти. Анан кийин келди, бүгүн келдик. Ушун бөөсү. Сиздерди киргиле деп атпайбызбы? Ата-энелер ызылдабай эле киргил. Киргиңиз деп атпайбызбы? Сизди эч ким кирбе деп айткан жок. Мен байке жок кирбейм мисалы үчүн. Кандай? Конституция, вот конституция, он имеет право снимать. Мен камера менен кирем. Камера элдики да, бул эмедики эмес да, кос эмес. Мына юрист турат, айтып бериңизчи. Вообще снимать, распространять, получать информацию – это конституционное право, понимаете? Тем более Министерство образования – это публично-общественное место, понимаете? А министр является публичным лицом, поэтому его можно снимать, и мы можем пройти туда. Каныбек Капашевич, биз ачыкпыз, ой мен журналисттер менен абдан жакшы иштешем деп айтпадыңыз беле? Сиз өзү журналистсиз. Анан бул сиз үчүн уят эмеспи азыр? Siz Ulukbek'ti blogger girme deysiz. Bun girgen bunu çakırganga sebepkar olup siz antipeniz bunu girmekten akıl yok. Eldin adam ошон үчүн жүрөт. Ушундай адамдар бар экен, көп нерселер эске алынып кайра башынан кийин оңуна каралып атат. Ушулар бар үчүн оңолот. Башка кимге кайрылабыз анан? Кимге кайрылабыз? Бияка биринчи жолу келген жокпуз да. Сен ушул калсаң эмне кылат? Сенин балаң болбоду ушул. Ар бир биздин ордубузга коюп көргүлө ошону. Гүлмира Умиталиевна, сиз басма сөз кызматысыз да? Сиз мындай өзүңүздүн ыйгарым укуктан акча чаппаңызды Жок, акча чапкан жокпуз. Биз болгон маалыматты берип атабыз. Сиз басма сөз кызматы гана кызматыңызды кылыңыз. Ата-энелердин талаптарын бул жерде сиз чектей албайсыз. Ошончо мээнетибизди ушун 1 жыл окуп келип, ошондо дагы ОРТбиз жакшы тапшырып өткөндөн кийин биздин ушу мээнетибизди четке каккандай эле болуп жатат да. Сиз мыйзам бузуп атат экенсиз, урматтуу министр. Бул жагдайдан эмне качып атасыз? Ушунча эл келип 2 жолу эл силерге алдыңардан өтүптүр, чечпепсиңер, сизге жолугуптур, чечпептирсиң. Эми кыргыз элинин көзүнчө, Кыргызстандын назарынын көзүнчө силердин жүзүңөрдү көрсөтөт экен. Шуга эми даяр болуп кабыл алып кое бериңиз деп айтыңызчы барып. Өтүнүч, барып. Потому что мы не смогли поговорить с министром, хотя мы записывали сегодня на прием и ждали его с 2 часов. И сейчас уже вот 8-10. Сегиз болуп атат. Саат 8 болду. Без ползо мы сидим в душном конференц-зале без питания, голодные, и всего лишь хотели, чтобы министр пришел и услышал нас. Но мы остались обратно неуслышанные. Бул жагдайды акыры ушул президенттин аппаратындагы Айбек Юнушалиев мырза өзү угуп, муну президентке жеткизип, мына өзүңүздөр көргөндөй мыйзамдуу баа берилип, мына азыр кеч болсо дагы аттестат алуу иш-чарасы өтүп атат. Президентке рахмат, Акылбек Күсөнбековичке рахмат, анан Айбек Юнушалиевке рахмат, анан Улукбек сага да рахмат. Ошо бүгүн силердин баарыңардын жардамыңар менен мынакей балдарыбыз күлүп жайнап, бүгүн көңүлдөрү ачып, жакшы маанайда отурушат. Жакшы маанайда отурушат. Рахмат силерге. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш.
Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Токмок шаарында жайгашкан IQ жеке менчик мектебинде жаралып жаткан маселе тууралуу айтып берели деп атабыз. Анткени ошол IQ жеке менчик мектебиндеги бүтүрүүчүлөр 84 бала бүгүнкү күндө окууну бүткөндүгү тууралуу тастыктама күбөлүгүн ала албай, убарагерчилик тартып, министрге бир эмес 2 жолу келип, министрликтен эч бир алгылыктуу жооп, жыйынтык ала албай, анан бизге кайрылып, ушул маселени коомчулуктун назарына салууну, коомчулуктун алдын алып чыгууну өтүнгөндүктөн биз келдик. Бүгүн ушул жакта ата-энелер, бүтүрүүчүлөр азыр бизге айтып берем деп атат. Микрофон суналып, эмне көйгөй болуп атат, кандай көйгөй болуп атат? Биз 22-жылы мен Кайымова Зульфия Турдыев Бекзаттын апасы болом. Биз 22-жылы сентябрда документибизди IQ Токмоктогу мектепке тапшырганбыз. Бизге лицензияны, сертификатты, керектүү документтин баарын көргөзгөн. Биз окуу жайга ишенип, балабыздын контрагына да макул болуп, 60 000 контрактка макул болуп, балдарыбызды экстранат мектебине өткөргөнбүз. Балдар 1 жыл бою аябай кыйналып окушту. 2 жылдык окуу системасын биздин балдар 1 жылда окуду. Ыйлаган күндөр болду. Биз баарына чыдаттырдык баланы. Даже Роза эженин айына менин балам кетем дегенге чейин чыккан. Жок балам, бүтөлү, раз кирдикпи, бүтөлү деп атып, бүттүк. Экзамен тапшырдык. ОРТ тапшырдык. Жыйынтыктарыбыз аябай жакшы. Деген түшүнүк 2 жылда 1 жылда бүтө турган окуу жайы. Экзаменибиз ыктыярдуу, экзаменибиз, ОРТбиз баарын жакшы тапшырышты. Биздин даже балдарыбыз уже окуу жайына өтүштү. Бирок колубузга аттестат али күнгө чейин ала элекпиз. Шаардын мектептеринин, Токмоктун, Чүй областынын баардыгы документтерди колуна алды. Только биздин 84 окуучубуз документибизди, аттестатыбызды ала элекпиз. Бүтүрүүчүлөр. Эми биз аттестатыбыз жок, кайсы окууга жайга өтпөйлү, аны аттестаттын айынан биз четтетилебиз. 84 окуучу. Ооба, 84-төн эч кимиси алган жок. Ошого биз ызылдап уже 3-чү жолу монтип министрликтин алдына келип отурабыз. Бүгүн 14 июль. 13 күндөн кийин уже жалпы кабыл алуу башталат. А биз жетишпейбиз 3 күндө. Эгер берсе жетишебиз. Жетишкен күндө дагы, окка өткөн күндө дагы кийин аттестатты бизден требовать этет да, биз каяктан табабыз? Эми министрликтин жообу, силердин лицензияңар жок, сертификатыңар жок, окуу жайы жабылган дейт. А биздин колубузда сертификат да турат, лицензия да турат, документтердин баары бар. Бул жерде, орто жерде министрлик менен окуу жайдын келишпестиктери бар экен, угулатабыз. Эми аларды өз алдынча чечип, бизге болгон требование аттестатты колубузга берип койсо. 1 жылдык мээнетибиз бар балдардын. 84 бала бүгүнкү күндө, мына 3 күндөн кийин ошо жалпы жогорку окуу жайларына кабыл алуу маселеси башталса, 84 баланын тагдыры менен бул министрлик мындай ойноп аткан акыбал көрүнүп атат да. Көрүнүп атат, балдардын аябай шагысынып атат. Окуу жайга тапшырганы бар, тапшырайын деп үмүттөнүп турганы бар. Балдар кандай жолго барат, бир ким билет. Азыр балдар аябай эме кооптуу мезгилде турат. Депрессияда балдарыбыз. Аларга кошулуп биз дагы жаман болуп атабыз мына 2 жумадан бери. Колубузга аттестат алыш үчүн эмне гана кылбай кыйналып атабыз. Ошого биз кандай жардам сурап келип атабыз. Бизди түшүнүү менен кабыл алып министрлик өз ара келишпестиктерин чечсин дагы бизге только аттестатты колго берсин. Биздин башка требованиябыз жок. Мына ушул балдар эгерде мына окууну бүтүп атат, эң маанилүү тарыхый бир эсте кала турган учур, ар бирибиз окууну бүткөндө ушундай сезимдерде болосуң, көөлүк алганда өзгөчө сезимдер болот. Эми ушул балдардын эртең бир Кудай сактасын жаман окуяларга барып, ушул ардангандыгынан, намыстангандыгынан бир жаман иштерге барып кетсе, ким кепилдик берет, урматтуу министрлик? Азыр биз бул жагдайды өзүнө кабыргадан коебуз маселени. Дагы ким? Мен атым Максат, фамилиям Кулуев, Максатов Айхан деген бүтүрүүчү кыздын атасы болом. Эми жагдай маданият кызматкери, мен Төкмакын, эмгек сиңирген артисти, кыскасы маданияттын өкүлүмүн. Анан эми атайын азыр министрликке келдик, антпесек болбой калды. Мындай да эми 10-11-де 1 жылда бүтүргөн бул дүйнөдө практикада бар. Былтыр эле көптөгөн окуучулар бүтүп аттестатты колуна алган ушул окуу жайдан эле. Эми экинчи бүтүрүүчүлөр да биздикилер. Анан быйыл кээ бир балдар чет элге окушу мүмкүн, Россияга тапшырышы мүмкүн, андан Европага тапшырышы мүмкүн. Аттестат жок, балдардын жолун убактысын жеп атат да. ОРТден алды, бүт экзамен, мамлекеттик экзаменде тапшырды. Баардыгы бүткөндөн кийин аттестатка келгенде
баягы экидөө кагышса ортодо чымын өлөт дегендей болуп атат окшойт да. Мен түшүнүгүмдө кандайдыр бир жетекчилердин ортосунда пендечилик көз караштары бар окшойт. Министрге чейин кирип чыгыпсыздар. Министрге чейин мугалимдер, кээ бир ата энелер келди. Мен азыр биринчи жолу келдим. Эми Каныбек Капашевичке кирип айталы депчи. Ал чоң министр өз оозу менен укпаса. Жок, укту беле министр муну? Биринчисинде биз жок болчу, киришкен 5-6 ата эне киришкен. А экинчисинде киришкен. Министр бар бекен ошондо? Министр жок. Эже айтсаңыз министрге кирбедиңизби? Министрге кирдиңиз беле? Не деген? Атыңыз ким апа? Менин атым Аптыгазиева Салкын, Токмоктон келдим. Балам ошол жерде окуйт. Ана министрге жолуккан убакта ал министр айтты, кимге акчаны берсеңер ошондон тиретип алып алгыла деди. Биз жооп бере албайбыз. Жооп ошол министрдин оосунан ушу сөз туктук. Мына кимге акчаны берсеңер өзүнөн алып алгыла дегенде болуп турбу. Эми бул мектеп аккредитациядан өткөн, талаптарга жооп берген, экзамендерден өткөн деген кыскача айткандачы, ошондой мектеп да. Анан эми азыр монча 84 бала бүтүрүүчүнү биз азыр ар кандай эми өспүрүм балдар да буларчы. Ар кандай психикалык эмелерге кабылышы мүмкүн. Азыр ыңгайсыз болуп атат. Ата качан окуга тапшырабыз? Мына Манас университетин тапшырттым, эптеп справка менен тапшырдым, өттү да. Эми аттестатты 3 күндө алып келем дедим, алар чалып атат. Качан аттестат алып келесиң деп. Эми быйыл окубай калса, башка мурунку мектепте классташтары күлөт да, жөн эле 2 жылда бир бүтүрбөй эле жүрө бербейт билиң депчи. Мен эртерээк окутайын деп, кыз кишини баягы окутуп берейин дегем да. Анан эми ушундай болуп атат. Анан азыр министр мектептин жетекчилиги кандай деп атат? Эмне деп атат? Мектептин жетекчилиги министрлик запрет кылып атат. Бул эмеден өткөн эмес деген нерселерди жүйөгө келтирип атат да. Бирок закондуу түрдө кагаздар бар экен. Эми буга чейин ар кандай бийликтер келип кетет да. Анан бул жерде менимче ошол зам министр айым менен жетекчиликтин бир кагылышы бар окшойт да. Анан бул жерден Иманалиев Каныбек Капашевич дагы туура түшүнүп, терең карап берет деген ойдомун. Азыр чогуу кирсек, өз оозунан уксак, биздин айтканыбызды өзү укса деген тилек менен келдик. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Мындан ары сиз усталарга эмес, усталар сизге келет. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Билим берүү министрлигине келдик. Бүгүн дал ошол жарандарды кабыл алуу күнү. Министр азыр үстүндө 2 кишини кабыл алып атыптыр. Азыр ата энелер менен чогуу суранып атабыз кабыл алуусун. Ага чейин биз ошол ата энелердин укугун коргоп, ошол мектепте балдардын укугун коргоп жүргөн азыр юрист. Аты жөнүңүз ким? Мен атым Ильяна Джедигерова. Эң негизги өзөгүнө токтотсоңуз, юрист катары эмне жагдай маселе болуп атат азыр? Азыр бул жерде здесь не выдаются аттестаты о среднем образовании обучающимся. Вот. Позиция Министерства образования заключается в том, что они говорят, что у учебного заведения, у ВК IQ нету лицензии на экстернат. Вот. А лицензия турбайбы? Экстернат деген өзүнчө лицензия керек болот. Өзүнчө лицензия болуш керек деп айтып жатышат. Бул боюнча Билим берүү министрлиги билим берүү жөнүндө мыйзамда же билим берүү жөнүндө жободо экстернат лицензия эмес, экстернат деген сөз жок болуп атпайбы?
Ова, да. Есть закон о лицензионно-разрешительной системе, который устанавливает исчерпывающий перечень всех лицензий и разрешений. Там есть только лицензии на образовательную деятельность. То есть лицензии на экстернат вообще не существует. Жобого ылайык иштейт да билим берүү министрлиги. Ооба, иштеш керек. Жободо жок болуп атса кантип сиздерге ал экстернат жөнүндө лицензияңар жок экен деп мындай бир претензия кылып атат? Билбейм. Анткени алар айтышып атат, должна быть лицензия на экстернат. Хотя законом это вообще не предусмотрено. И есть исчерпывающий перечень. Сиздерге муну ким айтып атат? Негизи пресс-релиз кылышыптыр сайтында министерствонун. Кийин еще родители приходили до этого сюда на встречу, и им тогда тоже говорили о том, что должна быть такая лицензия. Азыр өздөрүнө ушул жагдай боюнча негизги жүйөсүн коомчулукка көрсөтөлү. Сизби? Аты жөнүңүз? Мен деген Токмок тургуну уулум Жанышбаева Айгүл Талантбековна. Азыр айтып кеткендей эле мен уулум эң улуусу. Ушул эле институтту бүткөн. 11 жыл, 12 жыл мурун бүтүп, ийгиликтүү бүтүп, андан кийин Муца деген бизде Токмокто филиалы бар Аутсанын. Ошону да бүтүрдү да. Биз баарыбыз ушул жерде тургандар эмне бекетчилигибизден ушул жака келип атабызбы? Баарыбыздын ишибиз бар. Иштей турган жумушубуз бар. Ошо бала чакабыздын баарын таштап ушул жака келип, ушул вопросту решать эткени келип атабыз. Атың ким менен? Саламатсыздарбы, менин атым Чомоев Бекбол. Мен ушул 1 жылдан бери ушул экстернатта окуп келатам. Биздин окуу дагы жөнөкөй окуу эмес. Биз болгондой эле жумасына 6 күн окуйбуз. 6 күн окугандан кийин да ким алыста болсо саат 8ден баштап саат 5ке чейин как положено калабыз ошол жерде. Ошончо мээнетибизди ушинтип 1 жыл окуп келип, ошондо дагы ОРТбыз жакшы тапшырып өткөндөн кийин биздин ушу мээнетибизди четке каккандай эле болуп жатат да. Каяка тапшырайын деп атасыңар? Манаска тапшырып, Манаска өткөнмүн, 190 балл алгам ортодон. 190 балл? 9 классты кызыл менен аяктап, аны ушул жактан дагы бүтүп, уже тапшырып болгон уже өткөн. Анан ушу аттестатка келгенде анан документтерди тапшырып атканда аттестат эмне болот деген суроо да. Мен ушул боюнча дагы мен кошуп кетейинби? Менин атым Жумалиева Гүлира Эдилбековна, мен билим берүү системасы 27 жылдан бери иштеймин. Жалпы 30 жылдык тажрыйбам бар да. Анан азыр кыйжы айткандай мен балам 2010 жылы Евразийскийдин экстернат бөлүмүн бүткөн. Анан баллы ушу ортого аябай 1 жылда 10-11 окуганда абдан пайдалуу экен да. Баягы бүт материалдар свежийдон орт тапшырып, высокий балл алып, жогорку окуу жерде азыр жогорку жакшы кызматта иштеп турат да баламчы. Анан ошондой эле иниси былтыр 9-ду бүткөндө биз Евразийскийге барсак, IQ окуу тарбия борборуна кабыл алып атат деп, барып лицензиясын сурап, документтерин сурап, анан тапшырганбыз. Кадимкидей экзамен тапшырылган. Мен балам номер 5 школ гимназия лицейден келген. Ал аякта да абдан жакшы жетишкендиктер менен окуп аткан бала болчу. Анан бул жактан деле ОРТн аябай высокий балдарды алды, 179 основной, берки жанындагы математикасы 98, 94, 102 деген балдарды алды да мынакей. Ишенбесеңиздер. Бул жалпы тестирлөө мынакей. Кана баллы? Мынакей. Анан ушундай сапат жагынан мен өзүм просто тажрыйба болуп калып, биринчи балам окуган үчүн бул экинчи баламды да ушуга манерада окутайын деп ойлогом да. Действительно жакшы болду, результат жакшы. Бирок бүт баарын мамлекеттик экзамен тапшырып, анын жыйынтыгын алып, анан ОРТ тапшырып, анын жыйынтыгын алып, колубузга аттестат тиерде, анан ушундай маселе болуп атканы бизди таң калтырып атат да. Бул эмне деген баягы мыйзамсыздык. Кайдыгерлик, жок, мыйзамсыздык. Анткени деген балдардын мону 84 баланын ата-энеси 2-2ден 168 киши, анын балдары 84. Ошонун баары үй бүлөбүз бүт моралдык жактан абдан депрессияда турабыз азыр. Бизге министр Каныбек Кампашев чыгып бир позитивдүү мандайды да бир чечип берсе эң сонун болот эле да. Азыр бул жерде бүт ата-энелердин бир эле максат bizde. Балдарыбызга аттестат алып берип, окуу жана азыр эле мурунку бала айтып кетти. Булар уже практически поступили. Биздин балдарыбыз окууга өттү. Мына менин балам 188 балл менен Манаска өтүп отурат. Эч кандай документибиз жок. Азыр справка менен алды. Эртең эмне кылайын деп атасың? Сурайт. Атың ким болот? Турдуев Бекзат. Ну вот непонятно, целый год учились в поте лица, старались. Понимаете, 2 класса за 1 год это тяжело. Получается, программа усложненная, и это мы все прошли, ради чего непонятно.
Вот сейчас даже не знаю, что будем делать, если не дадут аттестат. Вообще ничего не понятно. Бул аттестат кайсы? Пока даярдалган печать басында ол коюп берип койсо рұқсат берсе болду. болды. Экен подтверждение министерстводан жок кыйналып чыга элек экен. Мынакей, эми муну карап коюңуз. Ол жерде министрликке эме берип атат да, кат берип атат. Мен Роза Ачканбековна, мен кыргыз тил адабият мугалимин алып бардым да. Мынакей караңыз, мына учкун типография министрликке кат жөнөтүп атат. Киребиз Что, типа, эме даяр аттестаттар. Кайсыл себептен сиздер бизге бербе деген эме берет. Мектеп менен чечкиле дагы бизге жогун тез арада бергиле деп атат. Мынакей аттестаттар момундай болуп басылыптыр. Муну биз дагы мен дагы ата-энелер менен канча күндөн бери чуркап жүрөм да бул маселе боюнча. Караңыз, мынакей ар бир аттестатталарда бизге мынакей бул баягы эме менен бекитилип туруп министрлик менен. Анан учкун басмаканасына берилет да булчу. Анткени биз бул жерде мектеп администрациясы ар бир баланын аты, жөнүн, туулган жылын толуктап 3 ирет бул текшерүүдөн өтөт. Бул текшерүүдөн өтүп, учкун басмаканасына кетип атат. Учкун басмаканасынан даяр болгондон кийин эле ушун ортодо ушундай маселе жаралат, мектеп директору алганы барса. Анан биз дагы мынакей мен ата-энелер менен бул маселе боюнча, мен анткени мугалиммин, анткени балдардын тагдыры да мага кайты керемес. Мынакей чуркап жүрөм, барса анан учкунда момундай министрликке кат келген экен, мынакей. Учкун поступила заявка деп атат ОМЧ 14-19 мая 2023 года на изготовление аттестата 84 выпуск УВК IQ деп берет, который комиссия моин КР была проверена и подтверждена деп турат да бул жердечи. Учкун берип атат. Учкун берип атат. Анан эле но на сегодняшний день письменно, устный, мынакей сотрудник, мен очкимди да калбай калыптырмын, караңыз. Устное указание приостановить. В устном указании приостановили выдачу аттестатов УВК IQ. Данное указание заказчика нам были выполнены. И на сегодняшний день письменное указание со стороны Министерства образования и науки Кыргызской Республики АО Учкун не поступило. В то время представитель УВК IQ обращается к нам с просьбой выдать аттестат. Анкен без чалотауста, гунда тревожит это, балдар гечего окуга. И разъяснение по причине АО Учкун отказывается на выдаче вышеуказанных документов. В связи с тем, просим Министерство образования и науки Кыргызской Республики срочно принять решение о выдаче или отказе аттестата УВК IQ деп келиптир да, мынакей. Письменно булар эме берип атышат. Бул эми коррупция жөнүндө атайын мыйзам бар. Коррупциянын болтурбоо жөнүндө, коррупциянын алдын алуу жөнүндө. Бул жакта учкун официалдуу тастыктап берип атат. Бул жакта көчүрмөлөрү жазылып атат. Анан ортодон чалып эле токтотуп койгон жагдайы ооз эки түрдө. Бул эмнени түшүндүрүп турат? Бул министрлик эмне деген эмнеден бул мандем берип атат? Учкундан сурасак, бул Ашырбаева Токтобүбү Авазовнанын буйругу менен токтотулду деп атат да. Замминистр. Замминистр, биздин билим берүү министри. Мына ошонун эмесине, указаниясы менен биз токтолдук дейт. Кошуп кетем, эгерде билим сапаты начар болсо, көз карандысыз неме аккредитацияны өтүп атат, буларчы лицензиясы колунда турат, аккредитациясынын сертификаты колунда турат. Биздин балдардын жыйынтыгын азыр уктуңуздар. Эң азы 160-170 бала алып атат. Анан дагы эмне керек андан башкачы? Балдардын сүйлөгөнүнөн эле билим деңгээли көрүнүп турат. Ошодо. Анан аттестаттарын берип койсоңуздар эң сонун болот эле да. Балдарды жалдыратпайчы. 90% бүтүрүүчүлөр уже проходной өзүнө балын алышты бул жердечи. Аты жөнүңүз? Мен аты жөнүм Толорук Кубаныч, Толорук Тазабектин атасы болом. Бул жерде эми токко дережелерин айтканда, ушу билим берүү министрлигине айтар элек, кайрылар элек. Буга чейин канчалаган нерселер чечилип келип туруу. Элементарный мына ушунга чейин жерди захват алган, ушул күнгө чейинкилерге макул деп президент өзү кол коюп берип туруу. А биздин балдар ушул күнгө чейин ушу мектепти бүттү. 1 жылдык өмүрүн 2 жылдык өмүргө тете кылып туруп, өздөрүнүн убактысын бөлүп, канча нагрузка менен окунуп бүттү. Жакшы результаттарды берип атат. Эми ушуну чечип берип койгоңуздар, суранычы ошол эле. 184 баланын ата-энеси 168 адам болуп атат. Бул жерде канча адам кыларга ишибиз жоктон бул жерге келип аткан жерибиз жок. Ушундай кем акылдыктын айынан урматтуу билим берүүчү министрлик кап этпеңиздер, толук боло турган жерин айтайлы. Ушундай жетишпестиктин айынан ушунча адам көчөдө жүрөбүз. Ушунун айынан президентке сөз тийип атат. Ушунун айынан билим министрлиги Каныбек Капашевичке сөз тийип атат. Ушу сөз эми
көрүүчүлөр, көрөрмандар барыңыздарга жететтир. Каныбек Капашевич билим министринин башчысы болгондо биз сүйүнгөнбүз. Эл үчүн иштеген адам бул жерге келди. Өзүнө жолугуп кетипсиздер го. Кудай, башка адамдар биз жолукпай калганбыз. Кудай буйрса оң болот дегенбиз. Эми ошо биздин айтарыбыз ушул нерсени чечсин, өз ара келишпестиктер өздөрү чечсин. Эгер бул биз деле мына 168 ата-эне деп айтып атабыз да. 168 ата-эне бул жерге келерде бардык мына жерде разрушениясын караганбыз да, аккредитациядан өткөнүн көргөнбүз. Буга чейин 1 жыл мурунку бүтүрүүчүлөр болгон. Эгер бул жерде действительно боло турган болсо, ушул убакка чейин айтпайбы, качан убакыт келип, тоок мындай келип калган балдардан кийин булар кыңкыстатып атышат. Ушуну чечсин эми, мына балдар нитудан үстө ортодо положение калды. Психологический жагынан сырып атышат. Биздин директордон да интервью алсам, анан кийин кирели. Вот интернетте. Сурак ушунда. Кабинет даярдады атайын сиздерге. Чыгалам. Ушакка чыгыңыздар. Мадинадан аласың. Объявление кылып атам. Камерамен кирбейсиз беке, камера. Ким айтты камера? Могу камерамен кириңиз. Ким айтты аны? Мен айтып атам. Сиз айта бересиңер. Сиз уксаңыз? Мен сиз мени уксаңыз, сиз билим берүү министрлигинин ичинде жүрөсүз. Силер мындай тургандачы, бул жерде тургандачы, эже агайлар, бул жерде турганда сиздерге ыңгайсыз болуп атат. Кирип, залды бошоттулду. Экинчи этажда конференция зал. Жок, эже, эми мисалы үчүн сиздерчи, эч кандай айырды мыйзамсыз эч нерсе болбойт. Болгон эле. Камера биздин деле сиздер конок мыйзамдын негизинде айтып атам. Мен мисалы үчүн мыйзамдын негизинде айтып атам. Мына камера менен биздин камера менен киресиздер. Биздин камера. Ал эми камера менен киргендечи ар кандай деле эми айырмасы жок сиздер үчүн. Шерменде болуп атасыңар буякта. Жок, шерменде болгон жокпуз. Шерменде болгон жокпуз. Бул шермендечилик. Бул шермендечилик. Биз сиздерге жай түшүндүрөлү деп атабыз. Бул себеби эмнеде болгондугун биз буга чейин билим берүү министрлиги сайтыбызга дагы маалыматты жарыялаганбыз. Азыр биз силерден суранбайбыз азыр. Биз силерден суранбайбыз. Биз мыйзамды укугубузду. Анан сиздер мыйзамды сактап тартип менен киришиңер керек да. Тартип эмне? Камераны калтырып коюбу? Ооба, камера мен сизден суранып атам. Анткени сиз бизден суранбайлы болот, силердин суранышты журналист эмессиз, сиз блогерсиз. Сиз кайсы мыйзамдын негизинде таянып атасыз? Ошол мыйзамыңызды көргөсүң. Макул. Өзүңөрдүн деле телефондоруңар бар. Азыр ар ким блогер. Биз телефонго тартпайбыз, бир Улукбек тартат, болду. Бирок ата-энелер, силер өзүңөр ушундай азыр мындай кылалы. Анда балдарды мектепке киргизип атканда жакшылап документтерин карап киргизип кетпеңиз. Андан кийин жок. Андан кийин эми биз азыр сиздерди. Сиз ушунча ата-эне менен айтышканы чыктыңызбы? Айтышкан эмес, мен сиздерди киргизели деп атабыз. Тынч тигил жерге экин. Биз киребиз. Киргизебиз. Ата-энелер өтө бериңиздер, анда Улукбек. Коомчулук көрсүн, силер канча айдан бери 84 ата-энени, 84 баланын өмүрү менен ойноп атканыңарды биз көрсүн. Балдардын президент көрсүн силердин жүзүңөрдү. Балдардын өмүрү жана убактысы менен, билими менен ойногон жокпуз. Эң негизгиси ата-энелердин өзү дагы укуктарын билип, анткени балдар 18ге чейин чыга элек болгондуктан, эрезеге жете элек болгондуктан ар бир жоопкерчилик ата-энеде. Ата-энелер кандай мектепке киргизип атканын, жана киргизип жатканда мектептин лицензиялары барбы, жокпу, бардыгын тактап алып, анан келишимди түзүш керек. Гүлмира Умиталиевна, сиз басма сөз кызматысыз да? Сиз мындай өзүңүздүн ыйгарым укуктан акча чаппаңызды. Жок, акча чапкан жокпуз. Биз болгон маалыматты берип атабыз. Сиз басма сөз кызматы гана кызматыңызды кылыңыз. Ата-энелердин талаптарын бул жерде сиз чектей албайсыз. Эми ата-энелер киргизсе, буга чейин биздин адамдар сиздерге эметип чыкканда эмеге биринчи эмес, аны силер текшеришиңер керек. Сиз Улукбекти блогер кирбей дейсиз. Бул кирген буну чакырганга себепкер болуп атат. Сиз антпеңиз буну кирбейт деген акыл жок. Элдин адамы ошон үчүн жүрөт. Ушундай адамдар бар экен, көп нерселер эске алынып кайра башынан кийин оңуна каралып атат. Ушулар бар үчүн оңолот. Башка кимге кайрылабыз анан? Кимге кайрылабыз? Бияка биринчи жолу келген жокпуз да. Сен ушул калсам эмне кылат берем? Сенин балаң болгон Ар бирөө биз болдубузга коюп көргүлө ошону. Ошо кире. Законный нерсе. Киргизбедиз. Болгону аттестатты бергизиңер. Нон алдыга салалы. Oyunda çarken gördün mü? Кандай? Конституция, вот Конституция, он имеет право снимать. Мен камера менен кирем. Ким? Айбек Ишанакунов. Айбек Ишанакунов мырза, сиз кайсы кызматта иштейсиз? Кызматыңыз должность Окчам Гарматовна. Окчам Гарматовна. Камера элдики да, бул эмнеге эмес да, кос эмес. Мына юрист турат, айтып бериңизчи.
Вообще снимать, распространять, получать информацию — это конституционное право, понимаете? Тем более Министерство образования — это публично-общественное место, понимаете? А министр является публичным лицом, поэтому его можно снимать, и мы можем пройти туда. Каныбек Капашевич, биз ачыкпыз, ой мен журналисттер менен абдан жакшы иштешем деп айтпадыңыз беле. Сиз өзү журналистсиз. Анан бул сиз үчүн уят эмеспи азыр? Камера жоқ, кіре беріңіз, кіріп сіз шешіп Сіздің аты жөніңіз кім? Пресс-служба специалист. Атыңыз? Сіздер мыйзамды білесіңбі? Жоқ, азыр мынча элди жөнүнө тургузуп койбой тиги жакка барып сүйлөшөм. Мен эчтерсе кылган жок, мен ата-энелер чакырды. Бизде азыр ишеним кат бар. Ишеним кат дагы бар. Сиз басма сөз кызматы болсоңуз барып, Каныбек Капашевичке барып дагы кабар бериңиз. Сиз мыйзам бузуп атат экенсиз, урматтуу министр. Бул жагдайдан эмне качып атасыз? Шунча эл келип эки жолу эл силерге алдыңардан өтүптүр, чечпепсиңер, сизге жолугуптур, чечпептирсиң. Эми кыргыз элинин көзүнчө, Кыргызстандын назарынын көзүнчө силердин жүзүңөрдү көрсөтөт экен. Шуга эми даяр болуп кабыл алып кое бериңиз деп айтыңызчы барып. Өтүнүч, барыңыз. Здесь родители, и в том числе вы, действуете на основании закона об обращении граждан, где также предусматривается личный прием. А то, что вы снимаете, вы также можете снимать, потому что это общественное место, и министр, должностные лица, они являются публичными лицами, поэтому их можно снимать и публиковать. И это именно ваше конституционное право собирать информацию и публиковать и распространять ее. Просто, возможно, препятствует. То есть можно действовать в рамках закона и обратиться, соответственно, в прокуратуру, в МВД, для того, чтобы они дали правовую оценку действиям. Азыр Билим берүү министрлиги, азыр урматтуу туугандар, 1 мүнөт. Билим берүү министрлиги азыр кайсы мыйзамды бузуп атат? Окуп берип коюңузчу. Это конституционная норма, которая гласит о том, что каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно и иным образом. Также учитывая, что вы являетесь представителем, да, у вас есть доверенность от лица родителей. Вот. То есть это конституционная норма и также норма закона об обращении граждан. Баш мыйзам баарына бирдей. Мыйзам баарына бирдей деп сүйлөйбүз. Бир нече жол депутат болгон киши, анан жогорку кеңештен көп айткан, мыйзамды сактайлы, мыйзам кабыл алалы, мыйзамды иштетели деп эки ооздон бир ооз сүйлөгөнү мыйзам. А бирок босокосуна келсең, мыйзамдын жыты жок. Басма сөз кызматы? Үчөөтөн бири-бирине футбол детти. Анан кийин келди, бүгүн келдик. Мүшөнүн бирөөсү. Сиздерди киргиле деп атпайбызбы? Ата-энелер ызылдабай эле киргил. Кириңиз деп атпайбызбы? Сизди эч ким кирбе деп айткан жок. Мен байке жок кирбейм мисалы үчүн. Сиз кириңиз. Улукбек да кирсин деп атасыз. Улукбекти эч ким кирбесин деген жок. Кирели, камера менен киребиз. Камера менен эмес. Эмне кыргыз элинен уялып атасыңар? Жок, уялган жокпуз. Уят болгонуңарды көрүп атат. Болгону сиздер тартиптер менен бул эмес менен. Эми сиз мыйзамды түшүнөсүзбү? Ооба. Мыйзамга баш ийсиңерби? Мыйзамды баш ийсеңер окуп берип коюңузчу бир жолу. Ал мыйзамдарды баарыбыз сакташыбыз керек. Окуп бериңиз анда. Да, это вот конституционное право, еще раз зачитываю, статья 33, которая гарантирует право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию, распространять ее устно, письменно и иным образом. Баш мыйзам силерге баары берби? Баш мыйзам бизге баары бермес. Баш мыйзамга мыйзамдын баарын сактаган үчүн биз сиздерди да сактап, келиңиздер жөнөкөй элементардуу этиканы сактайлык. Этиканы биринчи өзүңөрдөн баштабайсыңарбы? Биздин этикабыз жашнакай эле сакталып турабы, турбайбы? Ал эл казыс болот. Сиздерге келиңиздер, андан көрөк ата-энелер акырын кириңиздер, сиздерди эч ким кирбесин деген жок. Сиздерге бир эмес бир нече жол кирип чыгыптыр. Улукбекти жыргагандан чакырган жокпуз. Ушунча 84 ата-эне. 168 ата-эне чакырып атабыз. Анан сиздерде элдикин прозрачный чагырсыз. Будан эмне чочулайсыздар? Болгон айтат. 3-4 күн мурун келип кеткенбиз. Чече алган эмеспиз. Ушундай эле чыгарасыздар, азыр билсекчи.
киргизип коюңуздар да, будан эмне Жок, коркосуздар? сиздер өзүңүздөрдүн эмеңиздер менен балдарыңыздар. Ачык мындай отурган Каныбек Капашевичтин ишенген басма сөз кызматы жана Каныбек Капашевичтин жүзү мына жерде көрүнүп атат. Каныбек Капашевичтин жүзү эмес, бул мен басма сөз кызматынын кызматкери Гүлмира Үмүталиева мен айтат. Негизинде мен сиздерди мамлекеттик мекемеге келгендеги алып жүрүү эрежесин өзүңүз билесизби? Өзүңүз мамлекетке келген. Сиздерди киргиңиз деп атасыз. Эч ким кирбесин деген жок. Мына Максат мырза. Эки жолу келип, телефонуңарды да эки жолу келип. Мен 2 жол келген жок. Телефонуңузду дагы, сиздер дагы алып киргизиңиз. 5 жолу келдим мен. 5 жолу келдим мен. 5 жолу тең ушул маселеде 5 жолу тең ичинен жашынып алат. Биздин урматтуу министрибиз кабыл албай сырткы эшик менен чыгып кетет. Ашымбаева Токтобой Авазовна болсо эч ким такыр ачпайт. Анан азыр дагы Улукбек мырза, азыр министр жок деп мынакей. Азыр үстүндө баягы эле юристтер, начальник отдел управления тиги Кыялбек баягы эле мафияны жөнөтүп коет, анан эч нерсе чечилбейт да ал мафия менен. Министр какта бүгүн? Министр өзүндө бирок чыкпайт. Министр какта? Жок, ал Гитебин эртең менен болчу да. Азыр деген министр какта? Министр какта? Бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү министрдин. Министрдин кабыл алуу, бирок деген министр азыр жыйналыштарга чыгып кетсе керек, билбейм. Сиз басма сөз болуп билбейсизби министрдин? Мен азыр силер менен жүрөм го, 1 саат болду го, сиздер менен 1 сааттын ичинде. Түшпөдүңүзбү? 3 жолу чыгып түштүңүз. Мен министрге чыккан жокмун го, мен эмеге зам министрге. Ол жерге билим берүү министрлигинде тилек менен тожолгондо билек менен тожолот да, могу жердечи болбойт да. Анан эми сиз деле журналист, бул журналист, мен деле маданият кишисимин. Анан бирибизди Каныбек Капашев деле билет. Анан кийин болбойт да мондай. Биз Каныбек Капашевди айтып атабыз, келет эме болушу. Азыр болсо кирип ата-энелер. Урматтуу президент, мен шымаланып билим берүү системасын оңдойм деп аткан, билегин түрүп аткан министрди көрүп атасыз да мына босокосунан. Бул жарандарга ушундай мамиле кылып атат. Мейли биз бакмак экенбиз. Жарандарды эмне үчүн ушундай сыйлап атат? Сиз дагы өзүңүздү мамлекеттик мекемеге келгенде өзүңүздү алып жүрүү. Эмне кылып атам? Сиз ызылдабай акырын киргиңиздер деп атасыз, ата-энелердин баарын киргиле деп атасыз. Ата-энелердин баардыгына телефон алып киргиле деп атасыз. Болду, эч нерсени айтпай жокпуз. Кандай телефон алып киргиле, телефонсуз киргиле деп силер тыюу сала турган. Жок, баарыңар эле кире бергиле, тартып бергиле деп атасыз, бирок Сиз азырчы журналисттер кирбеле койду. Мен үчүн мыйзам башкача экен анда. Азыр министр барбы жок дегенге жооп бербей атпайсыздар. Билбейт коюм. Эме здание. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Менин атым Арман. Азыр биз мыйзам бузуп атабызбы? Жок. Биз анда мыйзам бузуп аткан жарандар бияктан. Жок. Ким айтып атат? Ким запрет коюп атат? Эмнени? Билбейм, аны запрет ким запрет коюп атат? Басма сөз кызматы коюп атат. Билбейм, аны тактагыла, өзү кандай басма сөз. Сиз Улукбек мырза камерасы жок эле кирсин. Азыр зам министр өзү кабыл алат, начальниктер күтүп атат. Аты жөнүңүз ким? Кириңиздер. Аты жөнүңүз ким? Барыңыздар, кириңиздер, чечели кежеке. Өткөндө сүйлөштүк го азыр мен сөз. Жок, хорошо, зайдемте, мы решим, пойдемте обсудим, проанализируем ситуацию деп. Сиз ким болосуз? Спокойный обстановкада отуруп. Ой, эжеке, жүрүңүздөр. Аты жөнүңүз ким? Сунушка кириңиздер. Азыр мындай киресиңер, эме министр или зам министр чыгат, силерге жооп берет. Биринчи киргенде камераны эме кылбай эле бирик суроолорду берип, угуп, кандай болот. Андан кийин кандай вопрос чечилеби, аны бүтпөгөндөн кийин барып туруп өзүңөр жеке журналист катары сурооңорду берип алып. Болду мына ушул эле да. Биз менен ушундай алаш киргенде тынччылыкты сактап отуруп биринчи угабыз. Может кандай суроо бересиң, ответин алганга чейин аягынча угабыз. Ким чыгат биз билбейбиз. Түшүнүңөрбү? Болду, рахмат агай мына. Мына жакшы, сон. Мына урматтуу көрөрмандар, дээрлик 2 саат ушул жерде билим берүү министрлигинин астында турдук. Ата-энелер, жарандар мына ушундай конференция залы деп. Бул жакта отурушат турбайбы? Бул жерде мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Акматов Кыялбек Камутович, укуктук бөлүмдүн башчысы Ибрагимов Бектур Азатбекович жана дагы бир юрист Мамбетова
Салтанат Сталбековна отурат бул жерде. Андан сырткары мына биздин пресс-служба дагы катышып атат. Айкөө окуу тарбия комплекси боюнча биз бир топтон бери сиздер менен бир нече жолу түшүндүрүү иштерин да каттарды дагы тиешелүү ошол мектептин жетекчилигине жиберип атабыз. Бул биринчи сиздерге маалыматкара айтып коелу. Бул мектептин лицензиясы, мына лицензиясы жалпы окуу программасы боюнча 10-11 класска 2 жылдык мөөнөт менен окутулуп бүтүлөт деген лицензиясы бар. Ал эми башка мисалы үчүн экстернат деген тиешелүү лицензиясы бар мектептерде мына мондай деген жазылып болот. Среднее общее образование, срок обучения 1 год, биягында экстернат, форма обучения экстернат 1 жылга деп берилет. По поводу лицензии, когда я подавала, зачитали сейчас то, что мы подавали, нам сказали сотрудник министерства, который был куратором данного лицензирования, ответил, что экстернат не лицензируется, и указал причину. Мы 2 раза приходили, объясните. Он объяснил, в законе об образовании и в Конституции Кыргызстана это закреплено право за родителями, право выбора формы обучения и учебного заведения. Я не могу вам писать экстернат. Даже мы говорили, ну все равно напишите. Он ответил, что я никогда не выдавал такой лицензии, ее не существует, как я вам напишу. Впоследствии мы утверждали в прошлом году учебный план на экстернат в том числе. Нам утвердили. Прошлый год учились дети, выпустились, также сдали как положено все, что положено, и мы продолжили работать. Когда вы говорите, поступил отказ из лицензионного, нас не уведомили даже письменно, хотя должны были уведомить, поскольку мы уже свою деятельность начали. Министр келгенге сизге бир азыр айтып калдыңызда бир так суроо береличи, урматтуу замминистр. Сиз айтыңызчы, экстернатка лицензия талап кылуу жөнүндө бир дагы жерде талап жок болуп атат, мыйзамда жок болот. Кана? Ал противоречие келип атат. Противоречит эткен эме болуп атпайбы экөөтө? Временное положение в порядке лицензирования образовательной деятельности от 7 октября 2022 года номер 550. Бул жерде 3 главасында содержание лицензии, лицензия мазмуну. Лицензия мазмуну кандай болуш керек, эмне жазылыш керек, ошол жерге бүтүн точка боюнча жазылган. Ошол жерде 10 пунктунда айтып атат. Лицензия оформляется на бумажном носителе, то есть монда кагаз түрүндө бериш керек. Озеки айтылбайт, экстернат болбойт деп анан озеки жарабайт. Кечип коңузчу, бир ушул жерден суроо берейин. Мен да ушул мыйзамды карап чыктым да, мыйзамда анан жобону карап чыктым, который экөө бири-бирине противоречит этет экен да, бирок ошондой мезгилде сөзсүз түрдө предпринимательдин, то есть эменин тарабына пользасына чечилиш керек экен, бул эмеде бар экен. Ишкердик жөнүндө мыйзамды ачып баштаңыз, ишкердик жөнүндө мыйзам. Ишкердик жөнүндө бар экен. Мен азыр бул жерде азыр мен сизге көрсөтүп берем ошол мыйзамды. Мен бул жерде эже, могу замминистр эжеке, бул жерде эме беретін кесіздер да қысқасы. Сіздердің позицияң не болады? Кетіп келе жатасыңдар, не жатасыңдар? Албайды, ешнәрсе бүйтіп жатасыңдар. Біз түшінбей жатасыңдар. Таяқ-таяқты беле ол айтылады, тарс-тарс. Ушундай карама-каршылык жаралган учурда ишкердин укугун коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын 15 статьясын ачып, ошону 2 пункт окусаңыз, азыр билесиз ошондо кимдики мыйзамдуу болот деген. Мына, окуңуз муну, могу мыйзамды ачып. Карап чыксаңыз, ошол жерде жазылып турат, так анан ачып. Целый бир килтейген министрлик, анан ушинтип адамдардын тагдыры менен ойноп отурасыңар жерде. Министрге айттыңызбы, кабар берилдиби? Булар бири-бирине ушундай биз министр келмейинче, аттестатты колго алмайынча бул жерден кетпейбиз. Ушунча эле.
Каны капаш чакырыңыздар эми. Урматтуу ата-энелер, Каныбек Капашевич азыр жыйында болуп атат. Каныбек Капашевич өзүнүн китебин ачса убакыт табат. Монча адамга эмне убакыт таппайбы? Биз 2-ден 4-кө чейин жазылып кеткенбиз алдын ала. Мындай келген жок. Жыйын азыр Китебинен бияк маанилүү бар. Смотрите, согласно статье 11, содержание лицензии или разрешения, где пункт 4, лицензируемый вид деятельности, там нету и не указано формы обучения, либо вообще вид какой-то деятельности, понимаете? Лицензируется вид деятельности и все. При этом в самом законе о лицензионно-разрешительной системе говорится, что один из принципов, на чем весь закон должен строиться, это запрет лицензиарам выдавать дополнительные лицензии. Лицензия на экстернат не существует согласно закону. И то, что по поводу признания данной нормы противоречащей, конечно же, будет направлено соответствующее обращение в прокуратуру и, возможно, в административный суд. Потому что это противоречит закону. Министр айтыптыр, ата-энелер калгыла Улукбек чыксын деп ачык түрдө мындай айтып атат. Бул жерде бул бизде айтса эртең дагы кимди айтат? Ким ага андай укук берди? Бул кирсин, бул кирбесин, бул сүйлөсүн, бул сүйлөбөсүн, бул катышсын, бул катышпасын деп. Жарандарды кабыл алып атат, мына чоң залга кирип атат. Бирок саат 1-ден бери 6 саат күтүп отурат. Мына ушундай жагдайды министр баш мыйзамды баш кылып туруп тейлеп аткандыгына башкы прокуратура баа бергиле. Бул башка мыйзамды айтпайлы коелу. Мына жаран катары биз ата-энелердин кайрылуусу менен ата-энелердин суй жыгылып ушунча 3 айдан бери чечилбей жаткан жагдайын коомчулукка, ошо прокуратурага, президентке көрсүн деген жагдайын тейлеп атат азыр. Ошол эле учурда жарандык биздин укугубузду тепсеп атат. Улукбектен башкаңар менен жолугат экен депчи. Мына ушуга бул биз же бул Каныбек Капашев үчүн билим берүү министрлигинде крокодил болуп калдыкпы? Сиз кирип чыктыңыз азыр, камерага айтып бересизби? Кирип чыктыңыз азыр министрге. Мен азыр кирип чыктым. Эми ушунча сааттан кийин ушундай болду. Анан ал киши өзүнүн бир чындыгын айтып атат, сөзүн ачыгы. Биягы өзүнүкү. Анан мен оюм, бияктын директори менен, биздин юрист, ата-энелердин карап аткан ошолордун ою менен тиги кишинин бири-бирин салыштыруусун бирин-бири укса дегем да. Анткени булар деле айтып жүрбөйбү, биз уга элек, биздин айтканыбыз уга элек, биздин жындыбыз уга элек депчи. Ошондуктан бир диалог болсо дегем да. Мен азыр ошону диалог кылалы десек, прессасы жок, мындай кылалы деди. Маалымат бербей атабы? Иә. Прессага чыккым келбей атат атабы? Коомчулукка, Кечиресиз. Сиздерге канча жолу ошо министр менен эме биз канча жолу сиздерге министр менен эме кылдык. Жолугушуу кылалы дедик. Сиздер өзүңүздөр чыкпай койдуңуздар, эми башка күнү министр менен жолугушуңуздар. Мыйзамсыз Улукбек, мыйзамсыз нерсеге биз аттестат бербейбиз, мыйзамсыз болду. Мыйзамсыз экенин көрсөтүп бербейсизби? Мыйзамсыз болгон үчүн ошон үчүн аттестат берилбей жатат да. Андан кийин сиз эмне биздин мыйзам бузсын деп атасызбы? Кайсы мыйзам бузуп атат? Сиз айтып атасыздар, мыйзамсыз деп атасыз. Кайсы мыйзам? Эме аттестаттын лицензиясы жок болгон үчүн мыйзамсыз болуп атат да. Кайсы мыйзам? Биздин билим берүү боюнча мыйзамды карап. Кайсы мыйзам ошол? Сиз жанатан бери юристтердин баары түшүндүрдү сизге. Болду. Сиз кайсы мыйзам? Мыйзам деп жаттап алган, бирок кайсы мыйзам экенин өзү билбейт. Келип ушул ата-энелерге, ушул жердеги юристтерге, бизге ошол аргументтерин көрсөтүп бербейби? Мына жерде мындай болуп атат, мына жерде мындай болуп атат деп. Демек, андай көрсөтүп бере албай качып, эми 84 баланын тагдыры менен ойноп атат. Өзүнүн жибине түшүп, азыр кетип калды деп атышат. Биз бул боюнча калбайбыз, урматтуу көрөрмандар. Бул жагдайда эми министрликтен өйдө турган жогорку мамлекеттик органга кайрылууга аргасыз болобуз. Жана бул жагдайга чекитти ушул президент өз көзөмөлүнө албаса, жагдай чындыгында оор экен. Анткени биз дагы жөндөн жөн эле голословно келип эле жагдайды көтөрө бербейбиз. Юридикалык жагын талдап, юридикалык жагын анализдеп, чындыгында эле ата-энелердин укугу бузулуп атабы, чындыгында эле бул адамдардын үнү мыйзамда тебеленип атабы, биз юридикалык жагын карап туруп, анан коомчулукка алып чыгабыз ар бир берүүбүздү. Мына ошондо биз бир дагы жерде мыйзамдан көрө алган жокпуз. Лицензиясы
лицензияны жанагындай экстреналдык лицензия алуу боюнча ошол эле учурда булардын лицензиясы турат, бүгүнкү күндө мыйзамдуу турат. Бирок Билим берүү министрлигинин сайтынан алып таштаган. Лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө атайын мыйзам бар. Ал кандай? Кайсы учурда лицензияны жокко чыгарат? Анын өзүнүн процедурасы бар. Мына ушундай суроолорго жооп бере албай качып атышат. Саат 6 болуп атат, саат 1де келген. Мына эжелер дары иче баштады акыры. Урматтуу көрөрмандар, бул мектептин чындыгы, бул жактагы ата-энелердин үнү жетпей атат. Министр аны уккусу келбей атат, бирок азыр бир-эки моментти сиздерге көрсөтүп кетели. Мына лицензиясы турат. Лицензиясы бүгүнкү күндө мыйзамдуу деп берилген жарактуу лицензия. Бирок муну реестрден алып таштаган. Негизи сиз юрист катары айтсаңыз да, лицензияны жокко чыгаруу үчүн бул сот гана жокко чыгарат. Сот гана лицензиянын жараксыз кыла алат да. Ошол эле учурда булар жанагындай бир топ мыйзамдын процедуралары бар. Негизи лицензиясы турса, кандай основанияга керек булар үчүн? Ну, то есть то, что они сделали, сотрудники Министерства образования, убрали с реестра, это является незаконным, недействительным действием, потому что лицензия, она не признана недействительной, то есть школа не получала какие-то предостережения для того, чтобы признать эту лицензию недействительной. То есть она законная, она действующая лицензия. Вот. И вообще в законе о лицензионно-разрешительной системе устанавливается только исчерпывающий перечень всех лицензий и разрешений, и как раз только образовательная деятельность лицензируется, то есть не лицензируется там экстернат, нет вообще такой лицензии. Вот. Негизи эле кайсы мыйзамдарды бузуп атат? Юрист катары сиз бул жакта ата-энелердин укугун коргоп атасыз да? Билим берүү министрлиги эмне мыйзамдарды бузуп атат? Так, закон о лицензионно-разрешительной системе, потому что который четко определяет, что есть только образовательная лицензия на образовательную деятельность, все, то есть нету лицензии на экстернат. И здесь нарушается конституционное право ребенка на образование, потому что как раз-таки в законе об образовании и Конституции говорится, что государство должно создавать, заботиться о своих обучающихся и создавать, то есть оказывать ему социальную и правовую помощь. Мы видим, что на самом деле этого не оказывается, потому что 84 ребенка остались без аттестата. Мы сейчас не услышаны, потому что мы не смогли поговорить с министром, хотя мы записывали сегодня на прием и ждали его с 2 часов. И сейчас уже вот 8-10. Саат 8 болду. Мы сидим в душном конференц-зале без питания, голодные, и всего лишь хотели, чтобы министр пришел и услышал нас. Но мы остались обратно неуслышанные. Вот. Я представляю родителей. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп болуп аткан азыр бүтүрүү кечеси бүгүн 2 август. Бул IQ деген Токмоктогу жеке менчик билим берүү мекемесиндеги бүтүрүүчүлөрдүн аттестат алуу мындай бир маракеси өтүп атат. Бул күнгө жетпей эмне деген кыйынчылык, эмне деген түйшүктөрдү тартып, билим берүү министрлигине барып какпаган эшиги калган эмес. Бул жагдайды акыры ушул президенттин аппаратындагы Айбек Жунушалиев мырза өзү угуп, муну президентке жеткизип, мына өзүңүздөр көргөндөй билим берүү министрлиги буттосуп атканы, ушул бүтүрүүчүлөрдүн келечегине балта чаап аткандыгы ашкереленип, мына мыйзам чегинде мыйзамдуу баа берилип, мына азыр кеч болсо дагы аттестат алуу иш-чарасы өтүп атат. Азыр биз көңүл буруп маалымат алалы, эмне дейт, кандай деп, кандай кубанычта болуп атышат, анын баарын сиздерге алдыда өздөрүнүн оозунан алып беребиз. Бирок биз буга чейин көтөргөнбүз, анын ушул көрсөтүүнү чыгарып жетишкенге чейин бизди ОШКо өзүңүздөр билгендей кылмыш ишин ача коюп, ошол жактан тергөөгө, сотко сүйрөштү. Алышыбыз бүт элек, бирок мына 2 августта бүтүрүүчүлөр өзүнүн аттестатын алуу иш-чарасын өткөзүп атышат. Азыр өздөрүнөн маалымат сурайбыз.
Еще раз поздравляю с сегодняшним днем родителей, поздравляю самих главных участников учебного процесса, наших учеников, которые тяжелым трудом добились результатов сегодняшнего дня. Уже студенты. Да, практически сегодня. И пусть все, кто на протяжении этого периода помогал нам достичь справедливости, я хочу выразить от лица всей администрации школы, всего коллектива школы благодарность за понимание, за поддержку, за каждый тот шаг, который вы сделали, чтобы сегодняшний день случился. Еще раз благодарю всех и желаю самых-самых больших успехов вам и вашим детям. Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, мына бүгүн көптөн күткөн, силер күткөн күн келип жетти. Демек бүгүн биз силерге жетилүү аттестатын тапшыруу алдында турабыз. Бул жетилүү аттестаты менен кошо мынакей силерге жаңы бир чоң турмушка жол ачылып атат. Ошол чоң турмуштун эшиги ачылып атат. Ошол чоң турмушта силерге эмне каалайм мен? Мен силерге ошол жолуңардын түз шыдыр болушун каалайм. Алдыга койгон келечек максаттарыңар бийик болушун каалайм. Ар бириңер мына бүгүнкү күндө кандай шартта, кандай кырдаалда келип жеттик, анын баары эми артта калды. Бирок алдыдагы баскан сапарыңар байсалдуу болуп, жолуңар шыдыр болуп, бүгүнкү күндө көпчүлүгүңөр мынакей жогорку окуу жайдын студенттери болуп катталдыңар. Мынакей ошол тандаган кесибиңер менен жашоодо адам эң чоң эки нерседен жаңылбаш керек дейт. Бул кесип тандоо жана мындан кийинки турмушуңарда өзүңөрдүн түбөлүк баягы жубайыңарды тандоо дейт, жолдошуңарды. Ошондуктан ушул тандаган кесибиңер өз үзүрүн берген, ушул Кыргызстан үчүн эмгек кылган татыктуу жарандардан болосуңар деген чоң ишенимдемин. Анан кандай сезимдер болуп атат сиздерде? Аябай чоң толкундолор. Бул жак уулум, ооба, Турдуев Бекзат. Бул окууну бүтпөй эле мен окууну бүткөндөй толкунданып атабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Акыр аягында чындык жеңгенине, ал чындыкка сен аркылуу жеткенибизге аябай. Сенин салымың чоң, Улукбек. Сендей уулдар Кыргыз элинде көбөйө берсин, ишиңе только ийгиликтер боло берсин. Анан ушул биздин аттестат алышыбызга көз кырын салып, жакшы шарт түзүп берди эми мына алышыбызга. Ошол президентибизге рахмат, премьер-министрге рахмат. Анан бизди туура түшүнүп жүргөн Айбек Жунушалиевке аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 84 баланын атынан, 84 ата-эненин атынан ыраазычылык. Силердин эфириңерге тоже ийгилик. Кандай эме болуп атат? Не кылайын деп атасың келечекте? Ну, я уже поступил в политех на контракт. Если бы на первом туре поступил бы в Алато, гарантированно. Но так получилось, что нам выдали аттестат только сейчас. Ну и на этом спасибо. Спасибо родителям, спасибо моей маме. Спасибо вам за то, что вы вывели нас на свет. Спасибо президенту за то, что обратил внимание на нас. Все, думаю. Супер ощущение, но жалко то, что только сейчас выдали аттестат. Келечегиңер кең болсун, ийгилик болсун. Рахмат. Ну, мы вообще по-русски. Впечатления очень хорошие. Я рад, что получил аттестат свой. Наконец смогу поступить в этот университет, в который я уже прошел собеседование, и добиться своих результатов и целей. Да, вот у нас как бы не стоял вопрос в аттестате, потому что я уверена была за его знания. И аттестат, я не думала, мы больше переживали за собеседование, которое он тоже успешно прошел и поступил уже. Осталось дело в аттестате, мы его как бы добились, выбили. Вот. Ну, спасибо всем, и вам тоже спасибо, спасибо родителям, вообще умнички, родители хорошие, ученики тоже. Они подтвердили свои знания не только, то есть свой аттестат не только своими знаниями, но еще стремлением, то, что мы можем все-таки пойти против этой системы, которая нас тормозила. Я очень благодарна тем людям, которые были вместе с нами и которые не переступали тот шаг, когда их хотели спровоцировать там, против нас, короче, ну, вот, против нашего аттестата.
Все равно мы дошли до этого, все равно мы добились. Все, спасибо вам тоже огромное. Азыр кандай сезимде болуп атасыз? Сейчас я очень счастлива. Я даже не могу передать те чувства, которые сейчас испытываю. Я очень рада, то, что мы достигли до этого, доборолись, то, что мы взяли аттестаты, теперь они у нас в руках, и все к тому, что мы стремились, сейчас воплотится. Я очень благодарна всем, кто старался, кто помогал, кто был за нас и кто хотел, чтобы мы получили аттестаты. Эми, как кино атасыз? Теперь в Турции. На медицинский. Хочу поступить на дерматолога или пластического хирурга, чтобы в будущем помогать людям с патологическими болезнями. Келечегиңер кең болсун. Ийгилик. Бул жактын не береңиз болот, а? Баягыдай аябай ушул көңүлү түшүп ыйлап аткан болчу да. Ооба, ушул неберем үчүн уктабай нервоуспокаивающий ичип алып чуркадык. Президентке рахмат, Акылбек Үсөнбековичке рахмат, анан Айбек Юнушалиевке рахмат, анан Улукбек сага да рахмат. Ошо бүгүн силердин баарыңардын жардамыңар менен мынакей балдарыбыз күлүп жайнап, бүгүн көңүлдөрү ачык. Жакшы маанайда отурушат, а? Жакшы маанайда отурушат. Рахмат силерге. Я очень рада. Меня зовут Садыбекова Сабина. И, что сказать, мы все очень рады, что наконец смогли получить аттестат. Этот месяц, он был словно, знаете, такой длинный день, и мы не знали, как все закончится, и это просто для нас хэппи-энд. Я очень рада, что у меня начнется учеба скоро. Я очень рада, что все-таки закон был на нашей стороне, на стороне детей. И я больше всего хотела бы поблагодарить именно родителей, потому что мне кажется, что больше всего трудились они. И, конечно, я хочу поблагодарить и вас, Розу Хашканбековну, Мадину Борисовну, Садыра Чапарова, наверное, тоже, за то, что дали нам возможность поступить в этом году. Кайка тапшырган? Бауса. Жакшы, келечегиңер кең болсун. Рахмат. Биякта дагы президент болом деген жигит бар эле, ошого да барып бир микрофонун алып жүрүңүздөр. Кандай? Салам алейкум. Куттуктайм. Жакшы. Кандай сезимдер болот? Өтө сүйүнүчтүү сезимдер. Бүгүн ошол аттестатты алып, майрамдайлып келип көргөнүмө ишенген жокмун өзү башында алганымачы. Чын эле аттестатпы деп. Ал жактан. Жалаң 5, бир дагы 4 жок экен, э? Мына ушундай жигиттердин мээнетин, ушундай жигиттердин эмгегин бүгүн президент өзү назар салып, сен өзүң дагы көрсөтүүдө кайрылган элең президентке көңүл бурушунчу. Анан мына үнүң жетип, тилегиң жетип, президент өзү реакция кылып, биздин ушул урматтуу Каныбек Иманалиевдин буттосуп аткан жагдайына балта чаап койду. Көрсө эми максатыңа жетип кайка тапшырдың? Алдыга умтулуудабыз, азыр тапшырган жокмун. Негизи ортодон 100 сом бала алмакмын, Манаска тапшырып, анан подтверждение керек болуп, аттестат жок болуп калып, Манаска тапшырбай калып. Эми Америкага кетсемби деген ойлор менен кыштындасы зимний семестрге тапшырып, виза алсам эле кетем. Ошол менен. Кудай тилегиңе жеткизсин эми, ийгилик болсун. Кудай болсун. Силерге да чоң рахмат. Президент болом деп жүргөн жигит, бирок быйылкы жылы ошол Манас университетине өтүп, анан аттестат жок өтпөй, бүгүн ушул кеч болсо дагы мээнети кайтып атат. Эми бул жагдайды ушул Америкага барып окуйм деген тилектер бар экен. Кудай тилегине жеткизсин. Кандай сезим болуп атат сенде? Сон отлично, просто лучше. Чисто отличный болуп чыкты го. Кана. Мына жалаң 5, мына бир дагы 4 жок. Ушундай жигиттердин мээнетин бүгүн көз келбеген Билим берүү министрлиги аягында моундай чындыкка жеңилип атат. Ойлонуп кеткем мен. 11-класс дагы бир жыл окуйм деп. Анан айтканда аябай сүйүнгөм мен. Секирип кеттим эле сүйүнүп. Ошо. Каяка тапшырайын деп атасың? Университет Алатау. Өттүңбү? Полный готов менде. Английский полный документ ушул эле жетпеди эле. Ким болоюн деп атасың? Прям точно билбейм, бирок факультет международная экономика и бизнес да. Ошо. Жакшы. Максатыңарга жеткиле. Ийгилик болсун. Чоң рахмат. Мына маданият кызматында эмгегиңиз чоң да, сиз ушул жагдай боюнча күрөшүп келе атасыз да. Кандай сезимдер болуп атат мына эми? Азыр
өзгөчө мына 84 ата эне балдар менен чогуу толкундоолор болуп атат. Бизде да ошондой канчадан бери ак эткенен так этип жүрдүк. Өзүм көп болдум башынан бери. Кудайга шүгүр, акыры монтип чындык чыгып колубузга аттестат тийип турат. Кызым дагы сүйүнүчтө, Кудай буйрса, окууга тапшырганбыз. Анан эми Кудай буйрса, эми эртең көтөрүп барабыз. Эң негизгиси оңуна чечилген жакшы болду. Көрүңүздөр да, ар кандай сөздөр, кептер болду коомчулукта. Бирок келечекте ушу 84 баланын бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Буларды кармабаш керек, буларды окутуш керек. Окуйм деген балдарда эртерээк окуйын, сыртка чыгып окуп келейин, мамлекетке салым кошоюн деген жаштарда. Ошондуктан ушунун баардыгына өкмөт башы оң карап уруксат бергендиги бул эң сонун нерсе болду. Ана эми Кудай буйрса келечек көрсөтөт. Баардыгы тең азыр кубанычта. Силерге рахмат, баардыгыңызга. Атыңыз ким? Айхан. Кандай сезимдер болот? Кайка тапшырайын деп атасыз? Я думаю поступить в горный университет. Горный университет. Я очень рада то, что мы так и получили свои аттестаты и благодарна всем, что помогали нам, в принципе. Да. Келечегиңер кең болсун. Тоген жана тапшырып атат, Кудай буйрса. Тоген изилдөө жаатында самолом дейт буйрса. Өзүнүн максаты ушундай да. Буйрса. Ийгилик. Рахмат силерге. Поэтому вам желаю здоровья, учитесь, вы должны быть грамотные, потому что сейчас информация каждый год все удваивается. Молодцы. Здоровья вам всем. Спасибо. Спасибо вам. Memleketimizde tınçlık olsun, hatta konuş aman olsun deyip, daha bir haftalık çıkarma takma vereyim, jönü balam ayılga değilim. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көп болдуңуздар. Ата-энелердин сүйүнүчү, балдардын сүйүнүчү мындай чек жок. Абдан сүйүнүп мындай жакшы сезимдер болуп атат. Жогоруда айтылгандай, ушу окуйм деген балдарды кармабай, ушу өсөм, өнүгөм деген жаштарга бут тоспой, ушуларга шарт түзүп, мындай бир келечекке кадамдарын мындай бир түзүп бериш керек да.
Мына ушул мен ойлойм баарысы абдан жакшы окуган балдар экен. Кудай буйрса келечекте мамлекетке, элге пайдасы чоң инсандар болот деген тилектебиз. Акырында ушундай чындык жеңип, чындык ушул орундалгандыгы бул жакшы нерсе. Барыңыздарды биздин баракча менен болууга, пикир жазып бөлүшүүгө чакырабыз. Бар болуңуздар.